Кайрылуучу тарап кимиңиздерде суроо бар жогорку кеңештин өкүлүнө. Бериңиз. Фамилияңызды айтып туруп бериңиз, тиги жаз. Жок. Немени күйгүзүңүз микрофонду. Мен Фамилияңызды айтып отуруп элесизби? Мен Абдукалык Азамжандын кызышын көздөгөн Исраилов Алымжан Турсунович. Урматтуу жогорку кеңештин өкүлү, айтсаңыз, сиз өзүңүздүн сөзүңүздө айтып өттүңүз, жарандардын адеп аклагын, саламаттын сакталышы мыйзамда каралган, мыйзам боюнча корголуш керек деп айтып өттүңүз. Эмне бул ошол Кыргыз Республикасынын административдик процесс кодексинин 110 статьясынын 8 бөлүмүнө киргизилген мыйзам ошо биздин жарандардын адеп аклагын, саламаттыгын сактайбы? Эми бул баягы жалпы жонунан айтылган. Сиз айтып өттүңүз, ошо сакталат депчи, коргойт деп, ошол ушул мыйзам биздин элдердин жерге болгон укугун сактайбы, саламаттыгын сактайбы? Эми сиз баягы бир тараптуу карабашыңыз керек да бул жерде. Экинчи тарапта бар. Менин суроомо жооп бериңиз. Калыстык сөздү айтып атабыз да. Негизинен бул баягы сиз эле кызыкчылыгыңызды коргогон адам эмес, экинчи тараптын укуктары бар да ар кандай. Бул жерде кандай чечилиш керегин сот аныктайт да ал жердечи. Биз болгону мына так биз белгилеп атабыз. Негизинен бул конституцияга карама каршы келбейт, бирок тиешелүү бир кандайдыр бир жана жарандык процесс, жарандык кодексте белгиленген 221-беренеде жана приватизация, мыйзамсыз приватизация болгон жерлер, мына ушундай бир нерселерге мөөнөт белгиленбеши керек деп атабыз да. Экинчи суроо. Кыргыз Республикасынын административдик процесс кодексинде ошол 8 пункт киргизилген пунктка ошол эле Кыргыз Республикасынын процессуалдык кодексин, административдик процесс кодексинин 110 статьясын беренелер бири бирине каршы келип атат. Ага эмне дейсиз? Эми каршы келип атат да. Ага эмне дейсиз? Биз эми каршы келбейт деп эсептейбиз. Эгерде каршы келе турган болсо, эми бул жерде баягы практика жүзүндө иштеп аткан мына жогорку соттун өкүлү турат, башка прокуратуранын өкүлдөрү турат. Алар өздөрүнүн жолунда. Дагы акыркы вопросум. Мына сиз айтып атасыз, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы тарабынан бул мыйзамды кабыл алган инициатор болгон деп айтып атасыз да, туурабы? Мына менин ошол кызылышында турган Абдыкалык Азамжандын ошол жерге болгон укугу бузулгандан улам биз сотко кайрылып атабыз. Биринчи инстанцияда Ош облустук администрация соту тарабынан административдик өндүрүштү токтотуп атат и областной коллега администрация колдоп атат. А бирок биз кассациялык тартипте жогорку сотко биз кайрылганыбызда жогорку сот жокко чыгарып атат. Бул мыйзам колдонуш мүмкүн эмес деп өздөрү инициатор. Ага эмне дейсиз? Мына ушул боюнча 2023 жылдын 11 декабрында ушул эле мыйзам туура эмес чыгарылган деп жокко чыгарып атат. Өз инициатор болсо, ага эмне дейсиз? Мен соттун чечимине комментарий бере албайм. Ошол мен өтүнүштү берип атканда бул бергенден кийин чыккан, мен тиркеп элем өтүнүчкө, бирок 11 декабрда чыгып атат да. Жогорку сот өзү жокко чыгарып атат. Ошол эле мыйзам туура эмес кабылган, туура эмес колдонгон деп. Ага эмне дейсиз? Инициатор болсо. Эми мен соттун чечимине комментарий бере албайм. Бирок эгерде жогорку соттун төрагасы мыйзам чыгаруу демилгелөө субъектилерине кирет да. Ошол себептен алар сунуштаган. Демилгелөө, бирок жокко чыгарып атат. Туура эмес кабыл алынган деп бул мыйзамды. Эми ал өздөрү дагы сурооңуз барбы? Кайрылуучу тараптын өкүлдөрү кимдериңиздерде суроо бар? Эми бериңиз. Аида Маратовна, фамилияңарды айтып туруп берип туруңузбу? Курманбаева Аида Маратовна. Отура бериңиз. Уважаемый Самат Кыштыбекович, согласно вашему выступлению, вы говорите о том, что нету никакого нарушения конституционного права на судебную защиту, то есть акты государственных органов, которые, со дня принятия которых прошло более 10 лет, вы считаете, что их нельзя оспаривать, да? Из вашего выступления, я так поняла. И это правильно. Да, сиз туура билдиңиз. Негизинен карама каршы келбейт деп атабыз, бирок кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек деп атабыз. Эми баягы сразу эле мындай 10 жылдан кийин бардыгына чектөө болбош керек. Кандайдыр мүмкүнчүлүктөр жанагындай мамлекеттин кызыкчылыгына карата кызыкчылыгын жокко чыгарып жанагындай приватизация болгон жерлер, ар кандай бир объектилер болот, аларга мындай чектөө болбош керек деп атабыз. Негизинен 10 жылдык чектөө киргени
туура деп эсептейбиз да. Анткени ар кандай дагы мисалы үчүн административдик мыйзам долбоорун мыйзам кабыл алынып атканда дагы соттун негизги нерселери ошол болуп атпайбы. Адам жарандык ой жүгүртүүнү иретке келтириш керек алар. Эми 10 жылдын ичинде канча жылдан бери не кылып жүрүш керек депчи. Эми кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү берсе болот. Бирок 10 жылдык мөөнөт туура. Спасибо, я поняла вас. Түшүнүктүү. Бериңиз суроо. Ничего. Я кечирим сурайм. Сиз бери жака келип суроо бериңизчи, микрофонго отуруп. Себеби деген стенограмма жүргүзүлүп атат. Ошондой эле отура калып бере бериңиз. Жазылып калат. Күйбөй калды. Суроо бериңиз. Уважаемый представитель Жогорку Кеңеша, представительства народа Кыргызской Республики, вы сейчас противопоставляете интересы государства, общества и граждан Кыргызской Республики, что в одних случаях ограничений должно быть, в других случаях в отношении, как я вас понял, граждан должны быть ограничения. На чем основываются ваши эти рассуждения? Эми эске өзүмдүн жана докладында белгилебедимби? Жарандык кодекстин 220 беренесинде доонун эскириши негизинен көп категориялар белгиленген ал жердечи. Ошолорго жайылтылбайт депчи. Ошондой эле мүмкүнчүлүк административдик процесс кодексинде да болуш керек деп атабыз да биз. Эми 10 жыл бардыгына эле чектөбөйбүз, бирок мамлекеттин кызыкчылыгын жанагындай тепсеген мындай бир туура эмес иштерге жайылтылыш керек деп атабыз да. В таком случае вы говорите, что права государства, права общества выше прав гражданина Кыргызской Республики, да? В таком вы это сейчас только пояснили мне. И поэтому ваше рассуждение о том, что ограничения должны сняты быть только для определенных категорий обращающихся, вы сами сейчас только опровергли. Значит, это не соответствует вашим рассуждениям, так? Түшүнгөн жоксуз жаңы эле. Жарандык кодекстин 220 беренесинде доонун эскириши төмөнкүлөргө жайылтылбайт деп белгиленген. Ал жерде ошо мыйзамда каралган башка учурларда жеке мүлктүк эмес укуктарды жана башка материалдык байлыктарды коргоо жөнүндө талаптарга, андан сырткары ошол мамлекеттик жана муниципалдык менчикте турган имараттарды, курулмаларды, жер участоктарын жана социалдык багытта башка объектилерди, бул жанагы больница, билим берүү мекемелери, садиктер, ошондой мыйзамсыз менчиктештирүү болгон жерлер, андан сырткары ошол мамлекеттик милдеттүү социалдык камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздарды төлөө тууралуу талаптарга туура келген. Ушундай бир мүмкүнчүлүктөр берилген. Бул да ушундай да. Я вас прекрасно понял, вы можете не продолжать. Вы просто поясните мне, пожалуйста, что является основой государства? Народ. Все. Вы сейчас лишаете народ обращения, способности обращаться за защитой собственных прав. То есть вы основу нашего государства хотите лишить его прав, так? Эми сиз эң жакшы билесиз да, Кыргыз Республикасынын Конституциянын 23 беренесинде так жазылып турат. Туура. Бирок айрым чектөөлөр болушу керек да. Туурабы? Там сказано, что это самое могут быть ограничения, могут быть. Но это не было ограничение при обращении в суд. Там ограничение указано совершенно другого характера. Совершенно другого характера. Это возможно при чрезвычайных ситуациях. Это возможно ограничение при военных действиях. Возможно и таких подобных вещах. Но не ограничение в обращении со защитой своих нарушенных или попранных прав в судебные органы. В таком случае, наверное, полемика не... Бул жерде Спасибо, я полемиканын закончил. кереги жок. Суроо бериңиз, сурооңуз болсо. Суроомду бердим, Ачуу оюңуз болсо, сиз акыркы сөзүңүздү сүйлөп Эми аласыз. кошумчалап коеюнчу. Корутундуу сөзүңүздү сүйлөп аласыз. Конституциянын 23 Сурооңуз барбы? Азыр которуңуз.
бер жооп жака берип койсом болобу келип жаңылык? суроо бериңиз. Жооп берип койсом болобу азыр? Негизинен белгиледи 23 беренесинин 2 бөлүгүндө бул адамдын жана жарандын укуктары, эркиндиктери, улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын саламаттыгы менен адеби аклагын сактоо жана башка адамдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо деп ал жерде так белгиленген. Анан баягы мамлекеттин улуттун коопсуздук чөйрөсүндө деп белгилеп кетти. Негизинен биз ошол башка адамдардын укуктары жана эркиндиктерин коргоо максатында деп белгиленгени үчүн айтып атабыз да. Түшүнүктүү сиздин жообуңуз. Бериңиз суроону, фамилияңызды. Жумалуулу Кутманбек, мен аты-жөнүм. Урматтуу жогорку кеңештин өкүлү, сизге мындай суроом бар. Бул жерде азыр административдик, Кыргыз Республикасынын административдик кодексинин 110-беренесинин 8-пункту каралып жатат. Ошол боюнча маселе каралып жатат. Жакшы билесиз. А сиз бул жерде азыр Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 221-статьясын кошуп атасыз. Бирок 221-статьяны биз сот отурумдарда, жергиликтүү соттордо иш каралып жатканда бир нече жолу айтканбыз. Бирок бул жерде административдик иш деп койгон. Экөөнүн айырмачылыгы тургандан кийин биз кандайча 221-статьяны жабыштырып атабыз. Бул жерде жарандардын укугу, конституциялык укугу Түшүндүңүзбү? Жооп берип каралып атат. Ал жерде биз жабыштырган жокпуз. Мындай мааниде айтып атабыз. Жарандык процесс кодексте дагы турат. Административдик процесс 110 беренеде такыр эле 10 жылдык чектөө эмес. Ошонун ичинде ушундай айрым ушу граждандык кодексте белгиленгендей нормаларды да киргизсе болот деп атабыз да. Киргизиш керек деп эсептеп атабыз бизчи. Такыр эле мындай баардык эч мүмкүнчүлүк жок деп болбош керек деп атабыз. Бирок ушундай мүмкүнчүлүк берилиш керек деп айтып атабыз да. Ошондой мааниде кошуп атабыз. Жооп түшүнүктүүбү сизге? Жок, анда. Дагы суроолор барбы? Да, пожалуйста. Только надо будет пройти сюда. Бери келиңиз. И в микрофон. Назовите фамилию, назовите себя. Я Заяцкий Анатолий Владимирович. Задавайте вопрос. Значит, если вступают ограничения относительно моих прав конституционных, почему нету ограничений на тех лиц, которые нарушают мои права? То есть без меня в данном случае издаются госакты и другие документы, не согласованные со мной. Почему мои конституционные права нарушаются? Почему не несут ответственность? Как мне сказали в госрегистре, мы издавали без тебя госакты и будем издавать без тебя. Почему они не несут ответственность? Они должны перед тем, как издать этот документ, согласовать со мной. Почему мои права нарушены, и я не могу оспорить? Я узнаю через 20 лет, могу через 15, через ваш любое вопрос- количество. Ваш вопрос понятен. Дадим возможность ответить, да? Это по вашему вопросу только суд решает, правильно? У меня есть конституционные права знать свои границы и устанавливать границы в натуре. Это нарушение Земельного кодекса, 25 и 50 статьи Земельного кодекса. Однако же это все нарушается, и, как мне сказали, мы без тебя оформляли, выдавали и будут выдавать. Потом я только в суде, когда поднимаются документы, узнаю о нарушенных моих правах, и которые права я не могу оспорить. Для чего тогда я голосовал за Конституцию? На кого она работает? Я голосовал, чтобы Конституция защитила мои права. Но мои права не защищаются. Подают отдельные лица, которые совершили уголовные преступления, и подачей ходатайства по вашей статье дело производства закрывается. А где мои права конституционные? За что я голосовал? Я вас понял. Я думаю, что это не вопрос, да? Просто это... За что я голосовал в Конституции? Где Он мои затрудняется права? ответить. Я вас понял. Да. Имею я право отстаивать свои права конституционные или не имею? Вы имеете право, да. Имеете. А как я защищу, если я не имею права выдвинуть свои требования в суде? Вы имеете право, потому что вот поэтому вы здесь. Вот поэтому я здесь, и поэтому я у вас спрашиваю. Мои права перечеркнуты. Для меня сейчас, получается, нету конституционных прав.
Извините, пожалуйста. Кайрылуу тараптын дагы суроолору барбы? Сакеев Дамир Ушурбекович. Не, бериңиз. Хурмат Кадырбекович, айтсаңыз, 110 берене боюнча 10 жылдык мөөнөт чектөө кийирип койгон учур Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6 беренесинин 5 бөлүгүнө туура келеби же келбейби? Айтып койсоңуз, ал жерде айтылып турат, укуктук акты өткөн мезгилге карата колдонулбайт деп турат. Бул боюнча эмне дейсиз? туура, эми ал боюнча соттук кароодо сот аныкташ керек деп мен эсептейм. Анткени сиз туура белгилеп атасыз. Эми бул боюнча дагы азыр жогорку соттун өкүлү турат. Ал дагы эмне себептен мыйзамда белгилешкен, эмне себептен киргизишкен толук белгилеп берет. Айтсаңыз, чектөө 10 жылдык чектөө кийирип койгон Конституциянын 6 берененин 5 пунктуна туура келеби же келбейби? Ушул боюнча айтты. Эми биз туура келет деп эсептейбиз. Анткени ар бир мыйзам кабыл алынып атканда жөндөн жөн эле кабыл алынып калбайт да. Жогорку кеңеште тиешелүү экспертизаны өткөргөн бөлүмдөр бар. Алардын баардыгы өзүнүн корутундусун берет. Эгерде эми ар бир мыйзам эле жөндөн жөн эле кабыл алынып же мыйзам ар бир жарандын укуктарын кандай бир бузулуш максатында мыйзамдарды кабыл албайт жогорку кеңеш. Ошондуктан Конституцияга карама каршы келбейт деп эсептеп атабыз да. Барбы дагы сурооңуз? Жок. Кайрылуу тарап дагы бир жолу сурайм. Кимде дагы суроо бар? Жогорку кеңештин өкүлүнө. Жокпу? Урматтуу судьялар, барбы суроо? Айтыңызчы, сиз өзүңүздүн сөзүңүздө эмелерди процессуалдык мөөнөттөр жөнүндө мындай дыкаат түрүндө айтып чыктыңыз, айтып бердиңиз бизге. Ошондо сиз айттыңыз, ушул доону берүүнүн эскерүү мөөнөтү өнүгүү максатында жогорку кеңеш тарабынан ушул 8 пункт кабыл алынды депчи. Ошондо сиз 8 пункттагы ченемдер бул деген негизи доону берүүнүн эскерүүн мөөнөтү деп эсептейсизби? Бул пресекательный же орусча айтканда пресекательный, кыргызча айтканда баягы жокко чыгаруучу мөөнөт да, же болбосо чекит мөөнөтү деп коебузбу? Ошол экөө ортосундагы айырмасы жок деп ойлойсузбу? Жок, экөөнүн айырмасы бар да, анткени пресекательный экиге бөлүнгөн да. Негизинен биз доонун эскерүү мөөнөтүн калыбына келтирүүнүн узактыгын чектерин аныктаган жол деп белгилеп атабыз да. Доонун эскерүү мөөнөтү деген башка, а доонун эскерүү мөөнөтүн калыбына келтирүү деген бул башка деп белгилейм да. Жок, тиги сиз тагыраак айтсаңыз, сиз жана неме жарандыктагы мыйзамдарды мисал катары келтирип кетпедиңизби? Ушундай немелер эметпейт деп. Ал жерде деген доонун эскерүү мөөнөтү да, эскерүү мөөнөтү. А бу жерде бул эмне деген мөөнөт? Ошол деген чекит салуу мөөнөтү. Чекит салуу мөөнөтү. Бул деген эскерүү мөөнөт деп баалаган туура эмес болуп калат да. Ошол жөнүндө суроо берип атат. Барбы дагы суроолор? Отуруңуз.